Балыкчы шаарында Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына карата даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Улуу манасчы Саякбай атабыздын мааракеси 3 күн бою уланып, анда Каралаевдин мурасын даңазалаган бир катар иш-чаралар өткөрүлмөкчү. Анын бири Балыкчы шаарынын мэриясынын алдында 2 боз үй тигилип, 3 күн катар менен манас айдылуусу күтүлүүдө. Иш-чаралардын негизин манас айтуу, илимий конференция жана салттуу ат оюндары камтыйт. Ал эми Ак Өлөң калктуу конушунда уюштурулуучу бул майрамга 50 боз үй тегилип, кыргыз элинин салт санаасын чагылдырган маданий иштер көрсөтүлмөкчү. Мынакей Балыкчы шаарынын тургундары менен Ак Өлөң, Көкмойнок 1, Көкмойнок 2 орто топко элдерибиз менен жалпысынан ушу Саякбай Каралаев атабыздын 130 жылдыгын белгилеген турабыз. Бул 3 күн бою белгилейбиз. Анткени 17-си, 18-и, 19-у болот. Саякбай Каралаев атабыз кыргыз элинин улуу манасчысы, улуу дастан манас боюнча атактуу аткаруучу, кыргыз элинин рухунун жана маданиятынын асыл мурасын сактап калган улуу инсан катары билебиз. Ошол себептен 3 күн бою шаарыбызда жакшы иш-чаралар болот. Биринчи күнү мынакей мэриянын алдында улуу манасчы Дөөлөт Сыдыков байкебиз, инибиз Болот уулу Үмөт 3 күн бою ушу манас айтышат келип. Экинчи күнү Эсен Думанаев атындагы маданият үйүндө илимий конференция болот. Жалпысынан жерде бир күн бою манас таануу боюнча жакшы илимий конференция болот да. Ак Өлөңдө жерде кыргыздын оюндары болот, спорт оюндары, ал жерде ат чабыш болот, жорго чабыш болот, кунан чабыш болот, аламан чабыштар болот, анан салбурумдар болот. Кудайым буйрса, ошол жерге боз үйлөр тигилип, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөттөн, обул администрациядан, анан биздин конокторубуз келет. Бул маареке Саякбай Каралаевдин өмүрүн жана чыгармачылыгын эскерүү менен бирге манасчылык өнөрдүн уланышына жана анын маданий мурасын сактап, өнүктүрүүсүнө чоң салым кошот деп күтүлүүдө. Балыкчы шаарынын тургундарын чакырат элем, ошол жерге келип 19-унда Саякбай Каралаев атабыздын 130 жылдыгына катышып, ушул майрамга бир күбө болуп кетиңиздер деп. Бул жерден жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия тарап жактан берип аткан сунуштарыбыз бар. Бул экинчи күнү айтпадык, илимий конференция болот. Ошо илимий конференциядан сөзсүз түрдө резолюция окулат. Анан ошо биз 8 талап койгонбуз. Резолюцияга 6-пунктуна киргизгенбиз. Саякбай Каралаев атабызга кыргыз эл баатыры намын берүү суралсын. 8-пунктуна болсо улуттук спорт оюндарын өнүктүрүү максатында Саякбай Каралаев атындагы бүркүт салуу боюнча республикалык деңгээлде 2025 жылдын сентябрь айында ар жыл ичинде фестиваль уюштурулсун деп Саякбай Каралаев атабызга биз резолюцияга ушундай кыргыз эл баатыры деген наамдар ушуларды киргизип атабыз да. Буюрса бул резолюцияда кабыл алынып, бул алдыда биздин өкмөтүбүз колдоп, ушул иштерибиздин баары ишке ашат деген үмүтүбүз чоң. Мындан сырткары 20-чы кылымдын Гомери аталган Доордун Залкар манасчысы Ысык көлдүн кулуну Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгын белгилөө иш-чараларына шаардагы бардык билим берүү жана башка мекеме ишканалар активдүү катышууда. Саякбай атабыз дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпостардын бири болгон манастын эң чоң вариантын жаратып, аны жалпы элге оозек айтуу түрүндө жеткирген кайталангыс эс тутуму жана эпостун сюжеттери мүмкүн болушунча толук жана ишенимдүү аткарган, манасты кырааты менен айткан уникалдуу инсан болгон.